Алмаз Кушбекович. Бажы 6%-га өсүптүр былтыр кылганда. Салык 46%-га өсүптүр. Бажы неге мынча айырма болуп калды? Мурда жылдарда көбүрөөк өсүү болчу эле да. Не себеп болуп атат? Себеби салык өскөндө бажы да өсүш керек да, мындай мынча айырма болбош керек да. Эми чын айтканда бажы менен салыктын өсүшү бири менен байланыштуу эмес. Анткени бажанын болсо жана внешний импортко байланыштуу да, импорттун экспорттун поставкалар негизинде. Ошо социально-экономический программа развития боюнча Минэкономдун берген параметрлерine жараша ошо анализдеп ушундойго чыгып атабыз. Салыктан НДСтен көп түшөт экен, негизги көлөм. НДС түшсө бажыдан түшүш керек эле деген менде мындай. Ооба. Бул объемдон зависит этет да, импорттун объемдун поставкалары негизинде. Канча пайыз инфляция бекиттиңиздер 25 жылга? Саламатсыздарбы, Чоросеитов. Эмки жылга ушул 5-7% менен биз болжолдоп алып атабыз. Биздин доллардын курсун канча процент? Доллардын курсун ушул валюталык саясат боюнча улуттук банк жоопту, бирок ушул болжол боюнча ушул доллар прогноз кылынбайт эч качан. Бирок бюджетке салып атканда ушул бюджеттин расчеттары бар. Бул боюнча мен айтып коёдум, бул мындай элге тарапы өзүнчө дүрүлүп кетпесин. Ошон үчүн биз буну абайлап кылабыз. Бул чын айтканда мындай бир расчет бул жагындай деп биз башка ориентир албаш керек. Биз болжолу приставтар менен ошо тегеректе 80. Болжолду жазасыздар да. Болжолду канча жазасыздар? 90 депчи. 90га чейин деппи? Кумтөрдүн барбы? Кыргыз алтындын барбы? Кыргыз алтын келди. Саламатсыздарбы? Кыргыз алтын төрагасынын орун басары Токтосунов Канимет. Киреше биздин бөлүктө негизги киреше берүүчүлөр Кыргыз алтын кирет, билесиз. Кумтөр канча пландап атасыздар 2025-ке киреше? 2025-ке кирешени азыр биз пландоону жүргүзүп атабыз. Декабрдын 15-ине чейин дайын болот да, бул боюнча маалымат. Азыр предварительно быйылкы жылдын эсебинен биз общий Кыргыз алтын дивиденд төлөдүк. 11 миллиард 385 миң 845. Бул кумтөр жалпы Кыргыз алтын ачык акционерлик коом тарабынан дивиденд. Кандай мына бюджет кабыл алсак эмне айта албайсыздар? Плановый биз азыр пландоо бере турган сумманы кумтөрдүкүн. Азыр ушу декабрдын 15-ине чейин деп азыр түшүрүп атабыз прогнозный. Пока бүт элек. Канча прогноз менен, канча биз киреше табабыз кумтөрдөн? 2024 канча таптыганда? 2024-нүн 9 айында жалпысынан Кыргыз алтын ачык акционерлик коом тарабынан 16.101 килограмм алтын өндүрүлдү. Жалпы суммасы 81 миллиард 890 товардык. Бул өндүрүлгөн өндүрүлгөн алтынды айтып аласыз. Адан таза пайда бюджетке түшкөн пайда канча? Салыктарын алганда бардыгын салыктарды бүгүнкү таза пайда 9 айда 823 миллион салык төлөдүк бюджетке. Сиз билбейт экенсиздер. Бул Кыргыз алтындын гана немеси. Кыргыз алтын 9 миллион болуп түштү. Бизде мына Кыргызстандын пайдасы 823 миллион. 800 миллион. 25 канча түшөт? Мына таможня салык айтып атпайбы? Бизге мынча түшөт эле. Сиз айтып атасыз. Эмил Токтонович, мен жооп берейин. Эмки жыл кумтөрдөн 10 миллиард 454 миллион сом пландаштырып атабыз. Анткени булардын объем выработкасы жаңы эмеси киргизип атат, технологияларды. Ошол себептен объем азайат, ошо менен доходко азыраак түшөт да. Быйыл биз 11,5 миллиард пландаштырып атабыз, ал толугу менен түшөт, Кудай буйрса. Неге төмөндөп кетет? Былтыр 2025 азайып атат доходу. Разведканан жанагы жаңы производственный подходдор менен кылат да. Бул жаңы жылын табыш үчүн капитальный расходдор көбүрөөк кетет эмки жылы. Өсүү болобу анда 26-27-лерде канча пайыз өсөт? Андаш болот. Жаңы выработкалар боюнча. Алмаз Кушбекович, 2025-те айлыкка көбөйүү болобу болбойбу?
мамлекеттик кызматкерлердин айлыктарына. Мен айтып кеткендей, эки жылы только медработниктердикин азыр кошулуп атат. Быйыл анткени биз көтөрдүк. Азыр болсо жана военный пенсионерлерге пенсия боюнча да индексация болот. Азыр да мында эң негизги маселе да мында афганистерди көтөрүп атат. Ушундай точечно болот да, мындай жалпылап 25ке пландаштырган жокпуз. Анан капиталовложениеге жакшы сумма бөлүп атасыздар. Жакшы өсүү болуп атат. Бирок жанагы дем берүүчү трансферлерде ошол эле калып атыр да, пайызда ошол эле уровеньде. Выравнивающий айтат. Выравнивающий. Выравнивающий 2 миллиард 200 калтырып атабыз. Былтыркыдай эле экен. Стимгрант. Жок, стимгрант 1,5 миллиард. Быйыл канча койсо ошол стимгрантка? Быйыл да 1,5 миллиард. 800 болду. 800 көтөргөнбүз 1,5га. Ошону азыр кармап көрөлү. Анан нерсе жакшы освоение болуп кетсе, анда да карап беребиз. Кандай шарттар бар. Ушу стимгрантта айыл өкмөттөр көбүрөөк ушу стимул берет экен да. Ал ушу алып калалы деп, инвестиция алып келели деп, буларга да мындай кыймылдап, өзү ойлонуп, издеп, таап, грант издегенге, спонсор издегенге мүмкүнчүлүк берет экен. Ооба, эми токтошпой атасыз. Анан алар билесиз да, ал мага бюджет берет деп отура берет экен да. Ошон үчүн ушундай кызыктуу болгондо аларга өсүү көбүрөөк болуп келген болот практикада. Ооба, ичинде положениеди өзгөртүп атабыз. Жана мүмкүнчүлүктү көбөйтүп, жана порогторун көтөрүп атабыз. Порогду көбөйүш керек, стимгранттын бюджет менен көбөйүш керек. Ал өзү тапса, проектке конкурс кылып берсеңиздер, анан кайсы райондон кайсы айыл өкмөт көбүрөөк алса, кийин жылдан дагы аларга мындай сыйак кылып берсе, ошондо алар иштеткенге мындай түрткү болот эле да. Ооба, азыр болсо положение өзгөртүп, порогду көтөрдүк. Освоение жакшы болуп кетсе, анан эмки жылы жылдын ичинде деле карап беребиз да кошумчаларды. Анан Анас Кушбекович, биз мына чет өлкөгө барганда биздин көп жердеги элчиликтерде акча жетишпеген көрөбүз да. Эми салыштырмалуу башка мамлекетке караганда биз уялып атчу айтканда. Эмне үчүн аларды мындай өзүнүн тапкан акчаларын бербейсиздер? Ушуну бир карап көрсөңүз жакшы болот эле. Бу жерде эч кандай баарын тапкан акчаларын биз жалпы эсептеп түшүндү, азыр өтүп кетти да мифинге. Ооба, бу жерде эч кандай ограничение жок. Эң чоң каражат бул МИДтин, туура айтасыз, атайын каражаты 2 миллиарддан да ашып кеткен. Аны бүгүнкү күндө активдүү пландаштырып атат. Жаңы имарат алабызбы деген ошондой маселе бар бүгүнкү. Ошонун айлыктарын, ошо сотрудниктердин реалдуу карасаңыздар. Айлыктар боюнча быйыл болсо өзгөртүп киргиздик положениясына, айрымдар мындай эмелер бар, кошумчалар. Ошонун реалдуу потолсаңыздар, эми биз эми ал мамлекет деп жөт да сыртта. Алар дагы мындай курсагы тойсо анан кийин мындай иштеп берет эле деген ойдо да. Рахмат.